Азыркы күндөгү курс менен салыштырганда 20 миңи кем 180 миң сом дейли. Ошондой, башкача айтканда $2000 айлыкты Кореяда ошондой айлыкта иштеп, анан ошондой күчтүү айлык, күчтүү акча дегенде ошонун бүт баарын таштап, кол силтеп, кайрадан Кыргызстанга келип, ушундай кызмат иштешиңизге эмне себеп болду? Кыргызстанга барсак, сен өзүң туугандарың, досторуңа айт, мен барайын, мен дагы ушул досторума айтайын, туугандарды айтайлы, мамлекет ушинтип көтөрсөк, кантип эле биздин ушу Кыргызстаныбыз алдыга жылбайт. Жөнөкөй адам иштеген эмес, аталыска чыккан колхоздун бүгүнгү салыштырып айтканда айыл өкмөтүнүн башчысы болдуңуз да. Таасир ушул колхозго да тийген экен да. Өнүгүүнү ар бир айылга көрсөтө алдык да. Айыл өкмөтүң иш кылбай эле жүрөт да. Чогулуштан чогулушка дегендерге эмне деп жооп айтар элең дегеним да. Кээде 2 жолу келсе деле 2 жолу жок болуп каласың да. Анан эми адамдар көп ойлошот да, келсең айыл өкмөт жок. Мен айтайын дегеним ушул Абдубай Таксакал менен небереси катары бир калк башкарууну, журтка кызмат кылуу туурасында бир сүйлөшүп көрдүңүзбү? Сизге акыл насаатын айтып дегенде, ал киши менен канчалык деңгээлде байланышта элеңиз деймисиң да? Керек болсо сиздин атыңызды бериш керек экен дедим да. Маданият үйүнө бериш керек экен. Бул заманбап. Бул ушул Нокат районундагы заманбап баардык шарттары менен стадиону жакында башталган атат. Буюрса ушул бул жылдын этегине чейин бүтүп калат. Ассаламу алейкум, Таасирет каналынын көрүүчүлөрү. Биз сиздер менен бүгүн дагы баарлашып отурганга аябай кубанычтабыз. Биздин бүгүнкү конок Нокат районуна караштуу Токтомат Зулпиев айыл өкмөтүнүн башчысы Тажибаев Данияр Абдимаматович менен болмокчу. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Бүгүнкү маегибиз айыл өкмөттөрдүн бүгүнкү күндөрү, деги эле бүгүн айыл өкмөт деген ким, ал кандай иштерди аткарат жана ошондой эле алардын плюсу жана минусу туурасында баарлашмакчыбыз. Ассаламу алейкум, Данияр мырза, куш келипсиз. Ден соолугуңуз жакшыбы? Рахмат, жакшы, саламатсыңарбы? Саламатчылык. Данияр мырза, эми сизди Нокат району жакшы тааныйт. Буга чейин кадастрда иштеп келдиңиз. Мына бүгүн айыл өкмөттү иштеп атасыз, Нокат шаарынын мэриясында иштеп атасыз. Ошондой болсо дагы биздин ушул көрөрмандарга Данияр Тажибаев ким? Өзүңүз жөнүндө бир айтып өтсөңүз. Жакшы болот. Мен кандай десем, өзүм ушу Нокаттын кулуну, Кыргыз атадан болом. Көтөрмө айылында 1979 жылы төрөлгөнмүн. Анда азыркы Исанов айыл өкмөтү. Мына бүгүнкү Исанов айыл өкмөтү, анда ошол Жаңы Базар колхозу болчу. Ошол Жаңы Базар колхозуна төрөлүп, атам ошол жерде иштеген. 79 жылдары ошол атам Жаңы Базар айылында азыркы Исанов борбору башкы дарыгер болуп иштеп, мен ошол дарыгердин үй бүлөсүндө туулгам. Апам дагы дарыгер болчу. Анан ошол жерде төрөлүп, бала чакам 1-класска чейин ошол жерде өткөн. Андан кийин биз ушул Кыргыз ата көтөрмө айылына келип, ошол жерде жашап туруктуу. Бүгүнкү күнү ошол жерде жашап иштеп келе жатам. Окууну дагы ошол Кыргыз ата айыл өкмөтүнө көтөрмө айылында Тажыбай мектебинде бүтүрдүм, ийгиликтүү бүтүрдүм. Андан кийин 96-жылы Ош мамлекеттик университеттин юридика факультетине тапшырып, 2001 жылдагы ошол ийгиликтүү бүтүрүп, ошол алгачкы ишимди ушул госрегистрден, азыркы кадастр мамлекеттик ишканасынан баштап, жөнөкөй адистен баштап, ошол жетек бөлүмдүн башчысына чейин жеттим. Андан кийин ошол биздин азыркы агенттикте иштедим. Ошол министрликтин өзүнүн агенттикте ошол адис болуп иштедим. Андан кийин мына эл катары мен деле мигрант болуп, Корея өлкөсүндө мигрант болуп иштеп келдим. Анан мына өзүңүз айткандай эле келип, анан кайрадан эле кадастр ишканасында иштеп, 2011 жылы анан Нокат шаарына вице-мэр болуп иштеп, 2021 жылга чейин 10 жыл ошол Нокат шаарында вице-мэр болуп иштедим. Анан 2021-2021-ден баштап, президентибиз Садыр Нуркожоевич келгенден баштап, ушул акимдин буйругу менен 2022 жылы ушул Зулпиев айыл өкмөтүнүн айыл өкмөтүнүн башчысы болуп дайындалдым. Аябай жакшы. Мен ушул жерде сиздин мындан аркы баягы кеп тизгини мындай кылып миграция жөнүндө, мигрант
жөнүндө айтып койдуңуз да. Мен укканбыз ошол сиз азыркы күндөгү курс менен салыштырганда 20.000 кем 180.000 сом дейли. Ошондой башкача айтканда $2.000 айлыкты Кореяда ошондой айлыкта иштеп, анан ошондой күчтүү айлык, күчтүү акча дегенде ошонун бүт баарын таштап, кол силтеп, кайрадан Кыргызстанга келип ушундай кызмат иштешиңизге эмне себеп болду? Карасаңыз эми айлык акы жакшы ал жакта. Эмне себеп, эмне түрткү болгон? Туура айтасыз. 2008-2009 жылдары деги эле дүйнө жүзү боюнча экономический кризис болгон. Ошол мезгилде Россияда жүргөндө, Россияда еңбек акылар 25.000, эң көп 25.000, 30.000 рубльга жетпеген айлык болгон да. Анан ошол эле дүйнөлүк кризис биздин Кыргызстанга да таасир эткен да. 2008-2009 жылдары ошол дүйнөлүк кризис болуп, ошондо бир гана Корея өлкөсүндө ошол экономикалык кризис анчейин таасир этпей, Корея өлкөсү дүйнөдөгү ушундай экономикасы төмөн өлкөлөр баардыгы мигранттар агып барып, ошол жумуш иштешип башташкан. Анын ичинде ушул биздин Кыргызстанда дагы ушул Корея өлкөсү менен келишим болуп, биз атайын окуудан өтүп, анан миграция болуп барып иштедик. Чындыгында ал жакка барганда айлыктары бир топ көп болчу да. Мен барганда ошол $1.200 айлык алгам. Анан алар Кореяда мындай да, эртең менен жумуш эртең менен 8-де башталып, кечки 5-ке чейин бүтөт. Ага чейин өзүнчө 1 айлык төлөйт. Анан кеч 5-тен, түнкү 5-тен баштап түнкү саат 12 эртең мененге чейин иштейсиңби, ал жерде 2 эсе төлөп берет да. Айлыктычы. Мисалы ал жакта жанагыдай почасовой деп коет. Саатына карап төлөйт. Мисалы саатына 3600 вондон алардын акча бирдиги вон деп аталат да. Вон болгон болсо 5-тен кийин 7000 вонго чейин иштейт эле. Берет эле, төлөп берет эле. Анан чындыгында биз эми ал жакка атайын иштеген баргандан кийин түнү саат 12-1ге чейин жумуш аткарчубуз да. Себеби айлыктарыбыз ошого жараша көп болчу. Сиз айткандай ошо $1.800-2.000 чейин айлык алчубуз да. Анан эми ошол учурда мен эми өзүм кандай десем, мен ушу балалыгыман эле, жаштайыман эле ушул мындай патриоттук сезимдерим достордун арасында, мектепте окуп жүргөндө деле мындай Кыргызстан үчүн, мына Кыргызстан өнүксө, анан мындай көп жанагы телевизордон көп көрүп таасирленчүмүн да. Башка мамлекеттерди көрүп, неге биздин Кыргызстан ушундай болбойт? Өнүкпөйт. Эмне? Анан карап ушул Корея өлкөсүнө барып иштеп келгенден кийин ал жакта чындыгында эли мындай кандай десем, эмгекчил болот экен да. Ошодон таасирлендим да. Анан иштеп, түнү саат 12-1ге чейин иштеп, анан мен айттым, ошол жерде кыргыз мигранттар менен отуруп калчу элек да. Отуруп, анан эми 6-базар күндөрү убактыбыз бош болчу да. Сүйлөшүп, баарлашып, анан Кыргызстан жөнүндө, анан өзүм жөнүндө салыштырып, анан мен ошолорго дагы өзүмөн бир топ чоң агаларыбыз да болчу, кичине инилерибиз да болчу. Анан мен ошолорго дагы ошол жерде отуруп айтчумун да. Мына көрдүңөрбү, мына Корея өлкөсү кандай бүгүнкү күндө. Корея өлкөсү дагы убагында ушундай экономикасы төмөн өлкө болгон да. Анан булар мындай эң тез өнүккөн өлкө болгон. Анан мен ошондо мындай карап, анан мен ошолорго айтчумун да, карасаңар, ушундай иштесек, биз деле түнү менен 12-ке чейин иштесек, Кыргызстанда эгерде өз жеринде Кыргызстанда мындай 10 жыл, 20 жылда Кыргызстан деле өнүгүп кетет депчи. Ошол эле алардын жанагы инфраструктуралары укмуш, элге жашоо шарттары укмуш. Мамлекет бүт барлык шартты элге, жөнөкөй карапайым элге түзүп берген да. Анан эми ошондон таасирлендик да. Өзүбүз ал жакта ошол мен 8 ай иштедим. 8 ай иштеп анан карасак, ушул адамга бардык шарттар жаралган да. Мамлекет ушунчалык шарт түзүп берген. Бүгүнкү күндө азыркы бизде Кыргызстанда болуп атпайбы? Жанагы адамдарыбыз ошол эле үй алыш керек, жашоо шартын оңдош керек дегенчи. Ошолорду көрүп, анан Корея өлкөсүн салыштырып, анан көп таасир ошол жерден болду да.
Анан мен эми мурда сыртта чыкпаган, бирок эми мурда Кыргызстанда эле жашап, башка өлкөлөрдү мына салыштырып жүрчүмүн да. Анан келип, анан мен айттым ошо жигиттергечи, ушундай кылып Кыргызстанга барсак, мына сен өзүң туугандарың, досторуңа айт, мен барайын, мен дагы ушул досторума айтайын, туугандарды айтайлык, мамлекет ушинтип көтөрсөк, кантип эле биздин ушу Кыргызстаныбыз алдыга жылбайт деп анан ошолор менен мындай эс алган күндөрү 6-базар жекшемби күндөрү мындай эс алган күндөрү анан отуруп алып ушинтип баарлашып сүйлөшүп калчу элек да. Анан мен ошондо мындай баары кетем Кыргызстанга депчи. Эми бул жерде Кореяда мен эми эртелик кеч көрдүм, турмушун көрдүм, бирок мен жашоом баары бир Кыргызстан. Менин эмгегим Кыргызстан үчүн. Кыргызстан анан баары бир алиги сыртта жүрсөң дагы алиги туулган жердин топурагы алтын дейт го, жүрөгүң Кыргызстан деп согуп тура берет. Анан мен эми ушул үй бүлөмдөн дагы өзүм үйлөнүп эле кеткен болчумун да. Үйлөнүп эле кеткен болчумун. Бир балам болчу, анан балам менен жубайым бул жакта калган. Анан мен барып анан ушундай таасирлери көп болду да. Нуркан эке. Анан мен жок, мен келечегим баары Кыргызстанда көрдүм, Корея өлкөсүн көрдүм, инфраструктурасын көрдүм, жашоосун көрдүм, булардын эмгекчилигин көрдүм. Эми ушул нерсени Кыргызстанга барып кылышыбыз керек. Кыргызстанга барсак, албетте биздин Кыргызстаныбыздын келечеги кең. Кыргызстаныбызда бардык химиянын элементтери бар, алтындарыбыз бар, тоо кендерибиз бар, элибиз. Эң негизгиси ушул элибиздин насы. Данияр мырза, эми ошол жерден барып анан келип ошол таасирлер бүгүндө эле барбы, мындай өзүңүздүн иште, коллективде дегендей мындай салыштырып айтасыз да, мындай кылалы, андай кылалы. Кореядан келдиңиз. Кореядан келип кадастрда иштедиңиз, анан мэрияда иштедиңиз. Бирок мен бүгүн башка мынау айыл өкмөт тарабына бургум келип атат да. Сиз чын-чынына келгенде Эсил кайран эсел мезгилде атагы алыска даңкы далайга болгон Токтома Зулпиев айыл өкмөт башчы болуп Россия колхозу чыгып турган да. Ошол жөнөкөй адам иштеген эмес, аты алыска чыккан колхоздун бүгүнгү салыштырып айтканда айыл өкмөттүн башчысы болдуңуз да. Мен айтайын дегеним, ошол кишилердин өмүр тарзымалынын, ошол кишилердин иш жолун карап, бүгүн айыл өкмөттү ошол заманына жараша өнүктүргөнгө салымыңызды кошо алып атасызбы, сиздин оюңузча кандай? Жакшы суроо бердиңиз да. Эми чындап эле убагында Россия колхозу бул союз мезгилинде аты чыгып турган колхоз да, ошону айткан. Мен бул жака дайындалаарда, бул жака келишимде билген эмесмин да. Мени ушул аким чакырып, башка айыл өкмөткө барасың. Барып ошол жерде жумуш аткарасыз. Сиз ошол резерв кадрда бар экенсиз. Сизди кадрлардан ошо резюмеңизди карадык деп туруп анан айтып калды. Анан эле акимге келсем, жок, сизди биз ушул Зулпиев айыл өкмөтүнө алып баратканбыз. Ошол жерге башчы болуп, өзүңүз билесиз, ал жерде бүгүнкү күндө айыл өкмөтү жумуштан кеткен. Айыл өкмөт жумушу жок, ошо бош турат, ошол жерге барып иштеп бересиз деп туруп айтты. Анан мен дароо эле эми бул жерде мен өзүм ноокаттык болгондуктан Зулпиев айыл өкмөтү боюнча маалыматым бар болчу да. Анан чындыгында сиз айттыңыз азыр, Россия колхозу убагында эң Кыргызстанда СССР мезгилинде бай колхоздордун бири болгон. Мурда эми колхоз, совхоз дегендер болчу да. Анан колхоз чындыгында өзүңүз айткандай Москвада, ВДНХда ошол илинип турчу да. Ал эми Москвада, ВДНХда өзүңүз жакшы билесиз да. ВДНХда эң алдыңкы колхоздор, совхоздор, ошолордун жетишкендиктери, алардын жетишкендиктери, эми ал мезгилде тамеки, мал чарбачылык боюнча, жетишкендиктери боюнча. Ошол Россия колхозу убагында тамеки чарбасы боюнча, анан мал чарбасы боюнча жетишкендиктери. Анан өзүңүз жакшы билесиз, ошол колхоз бир эле ошол өзүнүн инфраструктурасын байытпай, ошол эң алдыңкы саанчыларга, эң алдыңкы малчыларга, эң алдыңкы ушу тамекичилерге мына азыр Ош Ноокат жолунда курулган үйлөр, катары менен курулган үйлөр, ак кирпичтен курулган үйлөр, ошолорду берип, ошончолук колхоздун кирешеси жетишкен да.
Анан 90-жылы СССР ыдырады. СССР ыдырагандан кийин өзүңүз жакшы билесиз, Кыргызстанда баардык ушул жер реформалары башталды. Реформалар башталгандан кийин ошол эле таасир ушул колхозго да тийген экен да. Ошол азыркы биздин Россия Зулпуев айыл өкмөтү бүт инфраструктуралары ошол азыр сиз айткан ошол Токтомаз Зулпуев ошол киши жеткирген инфраструктуралары, мектептер, бала бакчалар, даже мына стадионубуз, больницаларыбыз, төрөт үйүбүз бүт ушул талкаланып, сатылып, колдон колго өтүп, каралбай калган. Анан мен келдим. Келсем, биринчи эле ушул айыл өкмөтү менен таанышым болгону менен ичкиден таанышым жок эле да. Анан келип эле ушул айыл өкмөттү бир сыйра карадым. Карасам, мына отурган имараттары, маданият үйлөрү, китепканалар, мектептер өтө мындай начар абалда да, аварийный абалда десем деле жаңылышпайм. Анан эми мына ушул азыр 4 жылдан ашты. Буюрса, мына ушул авариялык мектептерибизди баардыгын мына ушул мамлекетибиздин эсебинен мына президентибиз Садыр Нуркожоевич келип, жакшы реформа жүргүзүп, ошол өнүгүүнү ар бир айылга көрсөтө алдык да. Ана ар бир айылга көрсөтө алдык. Ошол 4 мектеп курдук, жаңы 3 бай айыл, 3 бай ошол атап кетсек, 3 бай мектеби. СССРдин мезгилинде ошол ашар жол менен курулуп, бүгүнкү күндө биздеги эң чоң айылдардын бири да, калкы дагы көп. СССРдин мезгилинен бери бир дагы мына социалдык объект курулбаптыр. Анан Карек айылы деп коебуз, Камал ата айылы. Ал жерге дагы ушул СССРдин мезгилине чейин ушул элдер өздөрү ашар менен жолунда курулган мектептери бар болчу. Азыр ал жерге дагы биринчи жолу 30 жылдан бери биринчи жолу ушул заманбап талапка ылайык мектеп курулду. Анан кийин мына Калдай айылына дагы ушул бүгүнкү күндө мектеби жок. Ал жерде дагы ушундай эски ашар жол менен курулган, колхоздун эсебинен ашар жол менен курулган. Ал мезгилде ашар жол менен көп нерселер курулуп, Сайз ыдырап, эл кыйналып атканда, анан ошол Алмал Калдай айылына дагы жаңы мектеп курулду. Ошол эле Алмалык айылына жаңы мектеп курулду. Мына былтыркы жылы 2024-жылы мектептерди курдук. Былтыркы жылы ошол мектепке барчу жолдорду дагы ушу балдарыбыз ушул буттары ылай болбой, ушу жаңы заңыраган мектептерде буттары ылай болбой, таза болуп барсын деп, ушу мектепке чейинки жолдордун баардыгын асфальт кылып бердик. Эми азыр көпчүлүк орто муундарда, анан улуу муундарда мындай деген суроолор болот да айыл өкмөткөчү. Мен учурдан пайдаланып берип кетким келип атат. Эми башта колхоз башкармалары бул чарба болгон, башка болгон, эгин тигин болгон ошолорду болчу. Азыр айыл өкмөттөрү эмне иш кылып атат? Деги эле булар ошо эртеден кечке чогулуштан колдору бошобойт деп мындай нараазычылык айткандар да бар да. Деги эле айыл өкмөттүн сиз айыл өкмөт башчысы катары эмне кылган, эмне менен алексиз, кандай пландарыңыз бар демекчимин да. Ошол айыл өкмөтүң иш кылбай эле жүрөт да. Чогулуштан чогулушка дегендерге эмне деп жооп айтар элеңиз дегеним да. Эми албетте мен эми башка айыл өкмөттөрдү айтпайм. Себеби 5 кол барабар эмес. Биздин айыл өкмөттө 12 айыл бар. 28 миңден ашуун калк бар. Туура айтасыз. Эми кээ бир учурларда адамдар жанагыдай зарыл иштер менен келип калат. Анан жанагы айыл өкмөткө кол койдуруш керек, анан айыл өкмөт печат басып бериш керек дейт, же маалымат алыш керек болуп калат. Өзүңүз айтканда эми көп учурда эле кабинетте, конторада отура албайсың да. Мамлекеттик жумуштар чыгат, акимчиликке барасың, областка барасың, же бир маселени жерине барып чечишиңе туура келет. Анан ошол учурда барганда ошол кээ бир адамдар келип калат. Анан туура кээде 2 жолу келсе деле 2 жолу жок болуп каласың да. Анан эми адамдар көп ойлошот да, эми келсең айыл өкмөт жок. Эми калп эле тиги чогулушка кеттим деп кетип калат депчи, жок. Мына 2022-ден баштап, мына президентибиз Садыр Нуркожоевич келгенден баштап, мен ойлойм, айыл өкмөттөрдө андай мүмкүнчүлүк жок да.
Эми мурда болушу мүмкүн эле. Себеби азыркы күндө бардыгы ушул санарио аймак деп цифровизацияга киргизип койгон. Мисалы ошол эле колдорду койгондо электронный компьютерден берилет. Аны убагында кол койбосоң, ал базада жанагы кызыл жанып калат да. Анан бизге дагы ушул акимчиликтен мына губернаторубуз, кабинет министри, президентибиз дагы мына ушундай тапшырмаларды койгон. Бүгүнкү күндө ушул элдерди убагында карагыла, убагында кабыл алгыла, маселелерди убагында чечкиле, кандай маселе болсун жерине чечкиле депчи. Мына бүгүнкү күндө бизде айыл өкмөттөрдө 26 ушул жергиликтүү маанидеги маселелер боюнча биздин ушул функционалдык милдеттерибизге кирген маселелер бар да. Ошол эле жол, ошол эле таза суу, жарыктандыруу, тазалык, айыл чарбасы, бүт бардык маселелер ушул айыл өкмөткө жүктөлгөн. Анан мына өзүңүз көп эле ушул биздер жыйындарда дагы угуп эле жүрөбүз. Калган ушул 26 маселеден сырткаркы маселелерди дагы мына укук органдары, башка органдар дагы бүт бардыгын ушул айыл өкмөткө жүктөп коюшкан да. Аны чечпесең жер сеники, эл сеники дешет да. Анан ошол учурда айыл өкмөттөргө мындай кандай десем, жүк көбүрөөк түшөт дагы. Анан эми маселени чечкенге туура келет. Ал чынын айтканда ал эл биздики, жер биздики. Мисалы жол, айыл өкмөттүн баласында жолдор болот, анан дептин, мамлекеттин баласында жолдор болот. Ошол эле учурда мисалы ФАПтар бүгүнкү күндө жери айыл өкмөтүнө жайгашкан, бирок ошол эле учурда министрликке карайт. Саламаттык сактоо министрлигине карайт. Эми ал жерде да мисалы маселе болсо жерине барып көрүшкө туура келет. Туура, эми ошондой болсо дагы биз жарандарыбызга колдон келишинче убагында ушул келип күтүп калбасын. Эгерде мен жок болуп калсам, менин орун басарларым бар. Мен жумасына ушул 2 жолу калп айтпасам, ушул 2 жолу аппараттык жыйын өткөрөм. Ошол аппараттык жыйында ушул келген күндөгү ушул жумасына 2 жолу өткөрөм дедим го. Ошол кандай маселелер күн тартибине киргизебиз, мына бүгүнкү күндө ушундай маселелер болуп атат, буну кантип чечебиз? Мен өзүмдүн командам менен айыл өкмөттүн аппаратында ушул жыйында ошол жерде биргеликте ошолорду чечип, сүйлөшүп, анан мен дагы ушу талап кылам аппараттык мыналарда, жыйындарда. Орун басарларыман, что келген эл күтүп калбасын. Ар бир келген адамды жакшы кабыл алып, маселесин чечип, эгерде чече албасаңар, туура жолду көрсөтүп бергиле депчи. Данияр мырза, мындай. Баягы сиздин бүгүн сизге келип отурганыбыздын дагы бир себеби да, мына сиздин жоңоталарыңыз, мына Абдубайт Тажыбаев аксакал бир топ жыл журт башкарып, калк кызматын кылган адам. Аны менен сиз өзүңүз көрүп калдыңыз, биз да сүйлөшүп калдык дегендейчи. Ал киши да убагында элүү журтка кызмат кылган, эл журт башкарган. Мен айтайын дегеним ушул Абдубайт аксакал менен небереси катары бир калк башкарууну, журтка кызмат кылуу туурасында бир сүйлөшүп көрдүңүзбү? Сизге акыл насаатын айтып дегенде, ал киши менен канчалык деңгээлде байланышта элеңиз демекчимин да. Эми алам жаткан жери жаннатта болсун. Аллахым ушу рахматын алып, ушул бейиштин орун берген болсун. Эми ал киши боюнча эми журтубуз өзү жакшы билет. Албетте, эми ал өзүм авам болгондуктан мен ал киши менен мына көп бош убакытларымда, кээде бош болуп калганымда барып кабар алып сүйлөшүп калчумун да. Анан албетте ал киши мага мындай, кандай десем, менин ар бир адамдын өзүнүн жанагыдай күмүр туткан адам болот го. Мен дагы ушул аваман көп ушул жумуштарынан көрүп, элден угуп, ал кишинин аткарган иштерин, ал кишинин мындай сүйлөгөндөн баштап аткарган жумуштарын, адамдарга кылган мамилелеринен баштап мындай таасир алып, мен эми ал кишини менен мындай кылып чоңойдум да. Жаштайым ошо кичинемден эле авам өзүңүздөр жакшы билесиздер, эми ошол областты башкарып, райондорду башкарып, адамдар менен кандай сүйлөшөт, кандай жумуш алып барат, кантип тапшырмаларды берет, кандай кылат, ошол таасир алып чоңойгон. Чындыгында анан авам дагы көп акыл насааттарын айтчу да. Балам, эми сен жөнөкөй
жерге барган жоксуң, ушундай журт башкарып, эл башкарып, Токтомаз Зулпуев деген ошол убагында колхозду алдыңкы жерге жеткирген, колхозду башкарып атасың, айыл өкмөттү башкарып атасың, эми ошол жерге уят кылбай, ушул жакшы жумушуңду аткаргын депчи. Анан ушул элдер менен жакын бол, элдер менен мамилеңди жакшы кыл, маселени чечкенге аракет кыл. Эгерде чече албасаң, жолдорун көрсөтүп, тиешелүү жактар менен кайрылып, ошол элдин маселесин чеч деп туруп, ушул жакшы бата дубасын берген. Албетте эми ал кишинин кылган эмгектерин эл өзү баалап айтып жүрөт. Ушул биз эми ошондой кишилерден тарбия алып, ошондой наставник деп коебуз го, ошондой кишилердин таасир алып, ошондой кылып мындай чоңоюп, кандай десем, алардын акыл насааттарын алып, эми мына бүгүнкү күндө ошол кишилердин таасири менен ушул элибизге ошондой иш аракеттерди кылып, жасап келатабыз да. Сиз тууралуу мындан бир топ убакыт мурда Ноокат таңы газетасына бир макала жарыяланды. Ал макалада эми өзүңүз билсеңиз керек, ушул маданият чөйрөсүн колдоо иретинде Ноокаттык өзүнүн режиссер, жомокчу агабыз Токтош Абыкеевдин ушул ысымын Зулпиев айыл өкмөтүндөгү маданият үйүнө берипсиздер да. Буга эмне себеп болду? Деги эле бул маданиятты колдоо деп күтсө болобу, же өзүңүз бир адабиятка, маданиятка кызыккан инсан катары демилге адабиятка, маданиятка кызыккан инсан катары демилге өзүңүздөн чыктыбы, кандай болду демекчимин да. Эми мындай да, мамлекет эгерде өнүксө, албетте биринчи очередь ошол элдин маданияты көтөрүлүш керек экен да. Биз ушул инфраструктурабызды жакшы кылып коюп эле маданиятыбызды карабай койсок, анда бул биздин элдин келечеги жок да. Бизди эми көп сырттагы элдер кайсы жагыбыздан тааныйт? Биринчи ушу маданиятыбыздан тааныйт да. Бул кыргыз эли кандай эл бул? Бунун мурда кандай эл болгон? Маданияты, салты кандай болгон? Анан ошол мисалы азыр биз калпагыбыздан, желегибизден, анан жанагы биз эми мына тоолуу аймакта эмне кылгандыктан ушул көчмөн калк катары. Ошол биз маданиятыбызды тааныштырыш үчүн биз жанагы дүйнөлүк көчмөндөр оюнун уюштурдук, туура. Эми ошондо маданият мен жана сөзүм башында айтып кеттим го. Мен келсем, ушул биздин бир эле музыкалык мектебибиз бар болчу. Келсем авариялык состоянияда. Анын биринчи этажын кайсы бирөөлөр мурда ушул жердеги эле адамдар ээлеп алыптыр, бирөөлөр контора кылып алыптыр, бирөө тигисек кылып алыптыр. Мен айттым, жок, мындай нерсе болбойт. Алардын баарын чыгардык, тазалап, мына бүгүнкү күндө өзүңүз көрүп чыктыңыз, заманбап ушул музыкалык мектеп кылдык. Мен ал жерде бир гана ремонт кылып койбостон, бүгүнкү күндө ошол биздин ушул балдарыбызга эмне керек? Комуз керекпи, аккордеон керекпи, же микрофон, колонка керекпи? Баардык шарттарын түзүп алып бердик да, айыл өкмөттөнчү. Анан өзүңүз жакшы билесиз, былтыркы жылы биз Токтомаз Зулпуевдин 100 жылдык мааракесин өткөрдүк. Ошондо эсиңизде барбы жокпу? Биздин Россия музейи бар болчу. Бар, эсимде бар. Мурда эми биз жаштарыбызда бир келип, таасирлерди көрчү элек да. Эми 90-жылдан кийин ал музейибиз дагы бүгүнкү күндө талкаланып, экспонаттарыбыз дагы ар жерде чаржайып коюп жайылып, анан былтыркы жылы аны дагы аракет кылып оңдодук да. Азыркы мына бүгүнкү күндө бул ушул Ош областындагы бул 3D форматындагы эң алдыңкы музейлердин бири болуп турат да. Сонунго. Себеби бул мезгилде, ошол мезгилде бүт Кыргызстан боюнча, эми Ош областы боюнча келип, мектептер келип, таасирленип музейди көрүп чыкчу да. Азыркы күндө дагы барсаңыздар мына иштеп атат, элибизге кызматына даяр. Бардыгы мына ушундай бүгүнкү күндө ушул заманбап мына коюлду да. Анан учурдан пайдаланып, Данияр, мына стадион маселеси кандай болуп атат? Стадион маселесин дагы айтып коелу. Биринчиден ушул президентибизге рахмат. Ушул бүгүнкү күндө биздин Ноокат району ушул колдоп, турукташтыруу, президенттин өзүнүн турукташтыруу өнүктүрүү фондунан 350 миллион сом акча каражаты бөлүп берди да. Анан проект долбоорлорун биз даярдаган элек, азыр бир аз өзгөрүү болуп атат. Буюрса ушул долбоорлор бүтүп, эртеге мына бүгүн 6 июнбу?
мына эртеге 11 июнда ушул курулуш министрлиги Нурдан Орунтаев өзү келип ошол капсула сала турган болду. Буюрса биздин ушул бир эле маданият эмес, спорт тармагында дагы ушул заманбап, бул ушул Нокат районундагы заманбап баардык шарттары менен стадиону жакында башталган атат. Буюрса ушул бул жылдын этегине чейин бүтүп калат. Анан Токтош Абылкеевди айтып калдыңыз, ал кишини кыргыз эли жакшы билет. Анан ал киши менен мен бул жерге келгенде таанышып калдым. Мурда тааныштыгым жок эле. Анан ал киши ушул кыргыз элине бүгүнкү күндө өзү мындай ушундай жөнөкөй адам экен. Ушул биздин жаш муундар үчүн жомокторду жазып, ушундай бир сахналарды унагылып, бул эми мындай кишилерди колдошубуз керек да. Кыргызда айтат го, жанагы колдо бар алтындын баркы жок депчи. Азыр балким бул мындай кишилер биздин Ош облусубузда, керек болсо республикабызда, өлкөбүздө эсептелүү болуш керек да. Себеп мындай кишилер өзүнүн жан дүйнөсүн, өзүнүн өмүрүн ушул биздин кыргыз элинин маданиятына уже арнаган кишилер да. Ден соолугун, өмүрүн, убактысын арнап, анан келди, сүйлөштүк, анан мен бул кишини колдодум. Анан кучакташып көрүшүп эле, кантип эле аба мен сизди колдобойм. Керек болсо сиздин атыңызды бериш керек экен дедим да. Маданият үйүнө бериш керек экен. Караса маданият үйүнүн аты жок. Жөн эле маданият үйү деп коюптур. Анан мен айттым, анан бир экөө айтты, бул тирик болсо эмне эле атын бересиң, шашасың. Эми анан мен айттым, эми атын бериш үчүн сөз өлүш керекпи дедим. Ушул эң туура ушул ооба. Сөзсүз. Атын бериш үчүн сөз өлүш керекпи дедим. Анан биз өзүңүз жакшы билесиз, биз эми мусулманчылыкта качан өлгөндөн кийин анан жакшы киши эле, анан жакшы адам эле деп калабыз го. Анан ошол нерсени биз эми мындай эгерде алдыга жылабыз десек, алдын ойлонушубуз керек да. Келечекти ойлойбуз десек, бунун тиригинде ойлонушубуз керек да. Бул келечеги кең киши экен, же келечеги жакшы бала экен, буну эртерээк мындай жеткилеп колдоп коюп кубаттап. Моралдык болсо деле. Моралдык жактан эле колдоп койсок, ал адамга стимул болот да. Анан ал кишинин атын койдук, айылдык кеңешке сунуштадык. Ал жерде бир топ талаштар болду, бирок негизинен талашсыз эле өттү. Анан ал кишинин маданият үйүнө койдук. Анан былтыркы жылы өзүңүз жакшы билесиз, Токтомаз Зулпуевдин 100 жылдык мааракесин өткөргөнүбүздө ушул ал жерге ушул атын коюп эскилиги жеткен унааны маданий имараттарды жаңыладык да. Эми азыр просто мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып кетейин. Биздин жогорку кеңештин депутаты Надира Азимна, Нарматова Надира экс депутат, азыр экс депутат болуп калды. Ошол ал кишинин мындай жардамы көп болду да. Биздин мына ушул Зулпуев айыл өкмөтүнүн ушул 100 жылдыгын өткөрүү инфраструктурасынын өнүгүшүнө, ошол эле 100 жылдыктардын өнүгүшүнө ал эже ошол жогорку кеңеште туруп, өзү да ушул Зулпуев айыл өкмөтүнөн болот да, мына Кашкалдагы айылынан болот. Анан ошол кишиге биз кайрылып, анан баардык нерсени алдыга жылдырыш үчүн акча каражаты керек экен да. Анан биз эже менен сүйлөшүп, эжеге кат жазып, анан эже менен баарлашып, анан эжеге көрсөттүк. Анан ошол жерлерге эже ушул республикалык бюджеттен акча каражатын бөлдүрүп, мына бүгүнкү күндө өзүңүз көргөндөй эле, мына биздин айыл өкмөттүн имараты толук капиталдык ремонттон өттү, маданият үйүбүз ремонттон өттү, музыкалык мектептерибиз капиталдык ремонттон өттү. Ал киши Токтош Абылкеевди азыр атын койдук, жакшы маданият үйү. Анан бул жакта экинчи маданият үйүнүн экинчи бөлүгү бар эле. Аны дагы биз түрткү берүүчү гранттан 2,5 миллион акча каражатын бөлүп, аны дагы мына бүгүнкү күндө заманбап стол, стул, бүт эмеректер менен ремонт кылып, жаңылап баардыгын койдук. Анан азыр дагы колдоп атабыз ал кишиничи. Себеби өткөндө ал Токтош Абылкеев менен сүйлөшүп калсак, айтып калды, Данияр, ушундай мен бир кино тартайын дедим эле. Анан мен айттым, ким жөнүндө тартайын деп аттыңыз эле десем, Рыспай Абдыкадыров жөнүндө кино тартайын дедим эле. Анан бизде эмне жардам дедим, бизде эмне жардам десем, анан күлүп эле, анан эчтекем жок деп калды. Эчтекем жок, мен тарта турган. Анан ушуга бир жардам берсең деди. Анан мен айттым, ооба дедим, мына сиз атыңызды коебуз дедик, койдук. Имараттарды жаңыладык дедим. Мен сизге айткам, колуман келишинче, ошол жерде канча жыл иштесем, ошончо сизди колдойм. Молодец дедим. Рахмат сизге. Өтө сонун жакшы идея айттыңыз. Себеби ал Рыспай Абдыкадыров да жөнөкөй киши болгон эмес.
кыргыз элине маданиятын сиңирген киши, эмгек сиңирген киши. Ал кишинин ырлары менен канчалаган адамдар, жаштар чоңойду, элибизден бүгүнкү күнгө чейин муундан муунга өтүп келатат. Классик. Классика. Андай адамдар 100 жылдай бир жара алчу адамдар. Жакшы болуптур. Мен колдойм. Керек болсо мен сизге камераларды алып берем дедим. Экөөбүз кино тартабыз дедим. Керек болсо мен деле ошо катышайын дедим. Мына дүйнөлүк Голливудка чейин чыгарайлык. Ушундай кинолор тартайлык. Керек болсо ошо Голливудду багындырайлык дедим. Мен айттым, сиздин колуңуздан келет дедим. Кандай болсо да мен сизге жардам берем. Актерлорду табабызбы, акча каражатынан карайбызбы? Мына азыркы күндө да ошо айлык кеңешке сунуштап, ошол бүт акчаларын карадык. Буюрса жакында алып калат. Ал кишини биз колдойбуз, булундай кишилерди биз колдоп. Эң туура айтасыз, Данияр. Себеби бүгүн маданиятты, илим билимди колдосок, өлкө дагы өнүгөт. Эми мен азыр маданият жөнүндө аябай жакшы айттыңыз. Анан биздин Таасирет каналыбыз негизинен ошол адабият, маданият, таалим, тарбия да. Мен кеп ногон учурдан пайдаланып, сизди айыл өкмөтүнүн башчысы эмес, сизди үй бүлөнүн башчысы ата катары бир суроо бергим келип турат да. Балдарыңыз менен кайсыл убакта баарлашасыз, кайсыл темада баарлашасыз, кандай багыт бересиз балдарыңызга? Ушуну бир айта кетсеңиз, себеби биздин көрөрмандарга да аябай кызык да. Өкмөттө иштегендер, мамлекеттик кызматта иштегендер көбүнесе убактысы өтө тар болот да. Бирок сиз ата катары миграцияда жүрүп, баягы үй бүлөнүн баасын, баркын, анын үстүнө бүгүн баягы баалуулук, үй бүлөлүк баалуулуктар башкы планга чыкпадыбы? Ошого айтайын дегеним, ошол суроолорго кандай деп жооп бересиз демекчимин да, ошол ата катары. Жакшы суроо бердиңиз. Эми мен үй бүлөм жөнүндө кичине айтып коеюн. Келинчегим Нокат районунда эле, ушу Нокат шаарында Элет Капитал банкта иштейт. Кассир оператор болуп иштейт. Анан өзүмүн 4 кызым, 1 уулум бар. Өмүрлүү болсун. 4 кызым, 1 уулум бар. Тун кызым, улуу кызым быйыл 11 классты бүттү. Анан мындай да, эми жетекчи болгондон кийин албетте биринчи очередь, эгерде сен ишиң алдыга жылам десе, тыл деп коет, үй бүлөң бекем болуш керек да. Үй бүлөң жакшы болуп, үй бүлөң бала чакаң, жубайың сени колдоп турса, сен ишиң алдыга жылат да. Анан үйүңдө бир маселе болуп, балдарыңда маселе болсо, ал жетекчиде жанагы жумушунда ийгиликтер андай таасир этип калат да. Анан мен эми албетте мына жумуш көп, эртең менен барам, кечинде барам, кээде 1-2 күн үй бүлөмдү да көрбөй калам. Эртең менен барам, алар тургучу чейин кайра кетип калам, жумушка кетип калам. Же 3-4 күндөп командировкалап башка жактарга барып калабыз. Эми кайсыл учурда болбосун жумушта болом, мен үй бүлөмдү карап, алардын маселесин, балдардын маселесин, анан бош убактыларымда мен эми балдарымды булар эми ушундай, мен эми мисалы жетекчи болуп, мамлекеттик иште жумушта жүрүп эле, эми балдарым көп жанагы майрамдарга бара албай калат да. Мен өзүм аларды алып бара албайм, анан көп эс алууларга чыга албай калышат. Анан майрам күндөрү анан мен балдарым деле мындай кээ бир учурларда мындай мостоюп калышат да. Мындай 1-май, Нооруз күндөрү. Ал күнү сиз өзүңүз майрамдык иш-чарада ал эми мен өзүм майрамдык иш-чарада болуп, мамлекеттин иш-чарасын 1-орунга коюп, анан үй бүлөм калып кетет да. Анан мен айтып калам да күлүпчү эми. Барсаңар өзүңөр барып келгиле. Бирок барсаңар, мына мен силердин кыздарым башка күнү жакшы жерге апарып, жакшы отуруп келебиз да. Анан үй бүлөм менен ушу бош убактыларымда ушул жаратылыш коюн деле, өзүбүздү мына сырттарга деле чыкпайбыз биз. Кече жакында эле айтып коем, мына папаңга апарып көрсөтүп келдим. Ушул жашка чейин келип, мен кыздарымды ошо папаны көрө элек экен. Папаны көрүп, ошо жолдорун көрүп, ал жерге сүрөттөргө түшүп, өзүбүзчө жана пикник кылып кыздарыбыз менен. Анан ушул Сахабага, ушул Нокат районунан биз эми ушул райондун ичиндегилер жерлерди тааныштырып, анан аларга да ушул кыздарыма, ушул балдарыма өзүмдүн жакшы сөздөрүмдү айтып, акыл насааттарымды айтып, алардын ушул акыл эстүү, билимдүү болуп чоңоюшуна ушундай көзөмөлдөп, карап, кечкурун барып, алар менен сүйлөшүп, сабактарын сурап, анан бош мындай болуп калганда, бирок көп учурда ушул
мамлекеттик жумушта ушу элдин жумушун көбүрөөк ойлондурат. Жакшы, үй бүлөдө жанагы айтмакчы, өзүңүз айтмакчы, үй бүлө жакшы болсо, тынч болсо, ишиңди алга жылат. Кезектеги сурооду мындай бергим келип турат. Мен сиздин группалаштарыңыздан бир экөөсүн жакшы тааныйм да, курсташтарыңыздан. Анан Данияр убагында юридика факультетинде окуганда дайыма китепти аябай көп окуйт эле. Анан сөзгө чечен эле, көп окуйт эле. Анан биз суктанат элек дейт да. Анысыңарда эми азыр китеп окуганга убактыңыз болбой атса керек. Бирок ошондой болсо дагы көрөрмандарыбызга бизди улуулар, орто муун, кичүү муун, жаштар дегенде көрүшөт да эми YouTube каналыбызда. Ошо жаштарга бир таасир бере турган, өзүңүздүн эсиңизде калып, дайыма ошол китептен бир анча мынча үлгү ала турган 3 китепти айтып бере аласызбы? Кайсылар деп? Жакшы суроо бердиңиз да. Азыр эми мына заман, технология өнүктү, элдин баары эле мына телефон болуп калбадыбы? Мына керек болсо мына 2 жаштагы баладан баштап 70 жаштагы аксакалга чейин баардыгы телефон болуп калды. Бул телефон таасири бүгүнкү күндө ушул биздин жаштарыбызга деги эле бүт ушул элибизге мындай көп тескери таасир берип атат да. Мен эми жана кандай китептерди окудуңуз дедиңиз. Мен сунуштайсыз. Мен мындай мамлекеттик саясатчылардын жакында ушул эсимде жок да, эми туруусун айтыш керек. Бир китепти мен айттым, ушу жакшы китеп экен деп анан ачып, бир ортолорунан эле мында карасам, таасирлүү сөздөр бар экен да. Анан мен эми жаштайман, ушул Төлөгөн Касымбековдун, Чыңгыз Айтматовдун, ошол кыргыз элинин Алык Осмондун баардык китептерин ошол 11-класска чейин ушу мектеп окуганда эле, ал мезгилде телефон жок болчу, окуп чыкканбыз. Анан университетте жүргөндө деле, ал мезгилде деле бизде телефон деген жок болчу. Анан бош убактыбызды эмне кылабыз? Анан өзүңүз билесиз, Ошто ушул областтык китепканада, Токтогул атындагы китепканада көбүрөөк барып, ал жердин шарттары жакшы болчу да. Анан мына тынч барып отурсаң, эч ким тоскоолдук кылбайт, бирөө тоскоол болбойт. Анан четке барып отуруп, шарттары жакшы, таза кирип отуруп, ошол жерде китептерди окуп калчубуз. Мен эми азыр жаштарга айтарым, өзүмүн балдарыма да кече жакында ошол 2-3 китептерди апарып бердим да. Мында карасам, балдарым деле ушул көп убактысын телефонго бурат экен да. Анан мен айттым, макул, телефонду көргүлө, макул, телефондон алчун маалыматтарды алгыла. Бирок эгерде келечегиңер кең болот десеңер, мына китепти сөзсүз окугула. Себеби телефон бул эч качан бизде мына кылбайт. Адам эгерде билимдүү болом десе, келечеги кең, акылдуу болом десе, адамдын ой жабыты жакшы болуш үчүн сөзсүз китеп окуш керек да. Мен ушундай сунушталат элем да. Ансыз болбойт. Мындай кээ бир адамдар бар, чечендер каяктан чыгат? Эми кээ бир чечендер тубаса чыгат. Кээ бир чечендер билимдүү чечендер бар. Сүйлөшсөң ушул баардык нерселерди айтып турат да. Эми адам ошондой болуш үчүн сөз турда таасир берүүчү. Мына азыр эле мен айттым го, жок эле дегенде ушул биздин кыргыз элинин жазуучуларынын китептер, чыгармаларын. Аны көп чыгармалар мисалы телевизордон кино кылып чыгарып койгон да. Ал кино бөлөк, ал өзүнчө. Бирок китеп бөлөк да. Китеп менен окуп, китеп менен таасирленген бул бөлөк. Ошондуктан мен эми айтат элем, ушул жаштарыбызга китеп окуш керек. Рахмат. Бизде мындай ушул маектин акырында эркин микрофон деп коебуз. Айта турган оюңуз, дей турган пикириңиз болсо, ошого убакыт беребиз. Ушул көрөрмандарга эмне демекчисиз, эмнени каалайсыз дегендейчи? Жакшы суроо болду. Эми Нуркамил ака, мен сиз менен канча жылдан бери мындай бирге экөөбүз бири-бирибизди тааныйбыз, билебиз. Сиздин деле мына ушул Ноокат районуна, деги эле ушул кыргыз элине акыркы жылдары ушундай таасирлүү семинарларды өткөрүп, таасирлүү окууларды өткөрүп, колуңуздан келишинче аракет кылып ушул кичине болсо да салым кошуп келатасыз да. Менин деле максатым ошол.
мен деле ушул кичине мен деле ушул мамлекетке, элибизге ушул ич болбосо ушул кичинекей ноокат элибизге кичине Салым кошо кошсок деп. өнүгүүсүн. Эми ошого мен айтат элем да, ар бир адам жашоосунда ушул өлкөсүнө, өзүнүн жок эле дегенде өзүнүн үй бүлөсүнө бир жакшы салым кошуп аракет кылышыбыз керек да. Ошондо мен ойлойм биздин Кыргызстаныбыздын келечеги кең болот деп. Мына жөнөкөй мугалимден баштап, жөнөкөй иши жок үйүндө отурган адам дагы ушул мамлекетке салым кошуш керек да. Мисалы жөнөкөй үйүндө бала багып отурат, же жумушу жок. Ошолор деле мисалы кылмышка барбай, урурлук кылбай, эмгек менен акча таап өзүнүн үй бүлөсүн бакса, бул дагы ушул мамлекетибизге пайда да. Анан мына калгандарыбыз дагы ошол ар бир адам ушундай мамлекетке өзү салым кош керек. Эми мына биздин азыр президентибиз улуттук уңгу жол деп жакшы программа иштеп чыктыбы. Эми ошол ар бир эл, ар бир адам ушундай кылса, анан ошондо биз ойлойбуз ушу алдыга жылабыз. Анан эми сизге дагы рахмат. Ушундай таасирлүү тасмаларды тартып, ушул биздин элибизге жеткирип, анан ошол жерде биздин элибиз дагы ушул кайсы бир жаштарыбызбы ушул бир көрүп, бир шыкактанып, же бир таасирленип, ошол өзгөрсө, мен ойлойм ошол сиздердин, биздин кылып аткан ишибиздин жыйынтыгы. Туура айтасыз Данияр, эң негизги максатыбыз ошол. Коомдо ар кимдин көз карашы, ар кимдин багыты, ар кимдин жолу бар, ар кимдин ою бар, бирок негизгиси баарыбыз бөлөк болгонубуз менен жашаган жерибиз, элибиз, мекенибиз бир. Ылайым ушул жараткан Кыргызстанды өнүгүүгө насип кылган болсун. Ар бирибиз ушул өнүгүүбүзгө өзүбүздүн салымыбызды кошсок деген ойдобуз. Биз менен бүгүн Данияр Тажыбаев болду. Урматтуу окурмандар, биздин бүгүнкү берүүгө өзүңүздөрдүн ойлоруңуздарды, пикирлериңиздерди, сунушуңуздарды жазыңыздар. Биз сиздер менен дагы учурашабыз. Аман болуңуздар.